Гөлдө жана Токтогулда камыр кандай жуурулуп, нан кандай жасалат, мен ошол жөнүндө айтып беремин. Ал эми сиздер жакта кантип жууруйсуздар жана кандай кылып бышырасыздар, ошол жөнүндө айтып кетсеңиздер болот. Гөлдө болсо камыр суюк жуурулат, кадимкидей эле унду ээлеп алып, дрожж татымына жараша туздан кошуп алып, ысык суудан куюп алып, болушунча суюк жууруйсуңар. Анан бир жолу ачыгандан кийин кайра дагы ыйлейсиңер. Мен көргөнүм, ошо апам, кайненем болсо кайра ыйлеп анан бышырат да, анан нан деген тим эле лепешка бул жакта калат, аябай жумшак болот. Ал эми Токтогулда болсо өтө жумшак дагы эмес, өтө суюк да эмес болуп, орточо жумшак болуп жуурулат. Камыр 2 саат ачыгандан кийин тоголоктоп алып коюп, анан зола кылып алып, анан бышырат да, бир аз жарым сааттай коюп алып. Жалаба, тоош, баткенин келиндери негизи эле кыйын келесиңер. Нанды жапканда дагы тандырга жабасыңар го, мен тандырды өмүрүмдө көргөн эмесмин. Даяр турган духовкага дагы тыңыраак нан жаба албагандар бар, арабызда турабы. Кыз деген каяка тийсе ошол жактан ырынырдап суусун ичип калат экен да. Бул нанды болсо ошол гөлдүн жолу менен жасадым. Гөлдө кандай жасалат ошол жөнүндө айтып кеттим башында, ошол жол менен жасадым. Ушинтип 2 нан жасап койсом 2 же 3 күнгө жетет. Ал эми сиздер күнүнө канча нан жасайсыңар?